көзөмөлдөй албайбыз. Муну граждандык коом, жалпы эл, мен кече таласта айттым, районго чейин көзөмөлдөш керек. Милициясын, прокурор, акимди тормош кылып атса жазыш керек. Азыр эми оңойда. Жаз интернет сайттан чыгарсаң эле келет, окуйбуз азыр. Азыр менин сайтым бар азыр. Укмушта арыз көп чыгып атат азыр. Үлгүрбөй атабыз азыр. Совет безопасности арыз менен иштеп калды азыр. Көзөмөлдөй албайбыз. Муну граждандык коом, жалпы эл көзөмөлдөй албайбыз. Муну граждандык коом, жалпы эл. Жарандык коом, эл, бул биз, сиз жана мен. Президентибиз Сооронбай Шарипович өзүңүз видеодо көргөндөй, өткөн айда ким кандай мыйзам бузууларды көрсө, байкаса, чыгаргыла, тараткыла, биз көрөбүз деп баса белгилеп айтып кетти. Ооба, албетте жарандык коом бардык нерсени көрөт, байкайт. Бирок мурдагы бийликтен зaka жеген жарандар коркуп, үркүп, көп нерсе ичтеринде калып чыкпай калган учурларды көп эле байкап жүрөбүз. Эми көз карандысыз медиа бул интернет аймагы баарыбыз үчүн. Кыргыз Республикасында болуп жаткан учурда мыйзам бузууларды байкасаңыз, эми президентибиз өзү айтмакчы, жарандык коом, эл колдоо көрсөтүшүбүз керек. Ал үчүн эмне кылыбыз керек? Эгер сизде кандайдыр бир маалымат болсо, өзүңүздүн атыңыздан жарыя кыла албай жаткан болсоңуз, бизге эле жөнөтүңүз. А материалыңызды чагылдырып, калкка, кыргызстандыктардын пикирин сурайбыз. Ошонун негизинде сиз көргөн мыйзам бузууну президентибизге жана ошол ишке тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге биздин аудитория аркылуу жетет деп үмүттөнөбүз. Биздин дарегибиз экранда көрсөтүлгөн. Калк айтса, калп айтпайт.